Куман, күнүңүздөр менен сиздер менен кайрадан экинчи сабакта жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз бала кандай тарбия алды эле өспүрүм куракка чейин анын тарбиялык фундаменти кандай болду эле ушул жаатта сүйлөшөбүз. А, Менмин деген балдар психологдору баланын терс жүрүм турумун боюнча психологдордун канчалык узак убакытка, балким бир ай убакытка иштешсе дагы, психологдордун балага карата таасири, жардамы убактылуу экендигин айтышат. Анткени баланы алар кандай десем, мыктай же болбосо идеальный собственный кылып тарбиялап койгондугу менен ал баары бир кайра өзүнүн үйүнө кеткенден кийин кайра мурдагы калыбына, мурдагы адатына түшүп кала тургандыгын айтышат. Демек, психологдордун жардамыдан алдың эң алгач ата эне ушул бала тарбиясы жаатында билим алуусун сунушташат. Баланын терс жүрүм туруму, кемчилдиктери үйдөгү атмосферадан дейт. Эгерде балабыз терс жүрүм турумга ээ болуп аткан болгон болсо, кемчиликтери дегенде өзүнө ишенбеген, өзүнүн баалоосу төмөн, уялчаак, тартынча, өзүнүн оюн айта албаган, ушул сыяктуу ар кандай кемчиликтери үйдөгү атмосферадан көз каранды экен. Үйдөгү атмосфера деген эмне? Үйдөгү атмосфера бул эне менен атанын бири бирине болгон мамилеси, суйурматы жана балдарында көрсөтүп жаткан үлгүсү, ошондой эле балдарына жасаган тарбиясы жана мамилесин үйдөгү атмосфера дейбиз. Эгерде ушул үйдөгү атмосферага, тарбияга карата баланын жүрүм туруму анын жообу экен. Мындайча айтканда, бала үйдөгү тарбияга карата өзүнүн терс жүрүм туруму менен жооп кайтарат экен. Мына сен мени мындай кылып тарбияладың, а мен сени тарбияладым, мына сенин результатың деген сыяктуу. Демек, биз балдарыбыз кандайдыр бир тарбиясында терс жүрүм турумдары болгон болсо, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтери болгон болсо, биздин тарбиябыздын жемиши, жыйынтыгы деп түшүнсөк болот. Анткени биз ошондой тарбияны бердик, же ошондой жүрүм турум менен өзүбүз үлгү болуп көрсөтүп бердик деп түшүнсөк болот экен. Белгилүү дүйнөлүк психолог Маслоунун муктаждыктар пирамидасы жөнүндө билсеңиздер керек. Бул пирамида ар бир адамдын муктаждыгын аныктаган тепкичтер да. Башкача айтканда, ар бир адам физикалык, эң алгач физикалык муктаждыкка, коопсуздук, сүйүү, сый урмат, анан өнүгүү муктаждыкка ээ болот экен. Же болбосо ээ болушу керек экен да. Мына ушундай тепкичтерден турат экен. Мисалы үчүн, физикалык муктаждык деген эмне? Физикалык муктаждык, мисалы үчүн, тамак-аш, суу, уйку, эс алуу сыяктуу кадимки муктаждыктар. Эгерде биз, мисалы үчүн, эгерде адамдар уйкусу жетишерлик болбогон болсо, таза суу менен камсыз болбогон болсо, таза аба менен дем албай аткан болгон болсо, же болбосо жетишерлик акча, мындай финанс абал деген да бул жерге кошулуп кетет. Жетишерлик акчасы болбосо, ал адам башкача айтканда, өнүгүүнү, карьера жасоону, же болбосо ал адам ийгилик, бизнес жасоону ойлобойт. Ал эң биринчи абалда ага уйку керек, курсагынын тоюшу керек, ошондой эле үй муктаждыктар, ушул зарылдык муктаждыктар өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи тепкичте турат. Экинчи тепкичте бул ар бир адам баласына коопсуздук муктаждык. Коопсуздук муктаждык бул, мисалы үчүн, стабилдүү, тынчтык, тартип, көз карандылык, эркиндик, коркуудан, тынчсыздануудан жана башка башаламандыктан тышкары болот. Мисалы үчүн, бала тарбиясына кандай апалар келе алган жок. Көптөгөн апалар мен окугум келип атат, бирок күйөөм уруксат бербейт, кайненем уруксат бербейт, же болбосо акчам жок деген немелерин айтышканда, бул деген алар физиологиялык муктаждыктарын канааттандыра электигинен кабар берет. Эгерде күйөөсү уруксат бербей атса, күйөөсүнөн коркуп турса, мисалы үчүн, ал эч кандай ал апалар эч кандай өнүгүү курстарын окуй алышпайт да. Алар коопсуздуктарын ойлошот. Мисалы үчүн, чек ара Баткен окуясын, же болбосо чек аранын астында жашаган Лейлек тармактагы адамдар, алар өнүгүү, же болбосо
дагы башка бизнес баштоодон бир аз тайсалдап турушат. Анткени аларда тынчтык, коркуу, безопасность деп коет, тынчтык, өздөрүнүн өмүрү коопсуздук абалда турушат. Бизге эң биринчи ошол биринчи физиологиялык муктаждык, андан кийин коопсуздук муктаждык керек. Эгерде биз кечинде үйүбүздү жаппай уктай албайбыз, дарбазаны бекитпей уктай албайбыз, эгер андай кылсак биз жакшы эс алгандай болбойбуз. Андан кийинки сүйүү бул муктаждыгы, үчүнчү тепкичте сүйүү муктаждыгы деп турат. Бул мисалы үчүн үй бүлөдөгү, достук мамиледеги, жакын туугандар, жакын чөйрөдөгү, ар түрдүү коллективдердеги, топтордогу биздин сый урмат, жакшы сүйүү мамилебиз турат да. Сүйүү муктаждыгы үчүнчү тепкичте турат. Төртүнчү тепкичте бул мисалы үчүн сыйлоого, кадыр баркка, баалаганга жооп берген тепкичте. Мисалы үчүн мен өзүмдү сыйлайм, башкалар мени сыйлайт, мен белгилүү, мен маанилүүмүн, мен керекмин, мен кадыр баркка, статуска, атакка ээмин деген тепкич турат. Эгерде мисалы үчүн адамдын кадыр баркы болбосо, сый урматы жок болгон болсо, ал мисалы үчүн өзүн өзү өнүктүрө албайт. Андай нерсеге анын баягы самооценкасы дейбизби, өзүн өзү баалоосу жол бербейт. Андан эң жогорку тепкичте демек өзүн өзү актуалдаштыруу деп койчу болсом, самореализация деп койчу болсом, өзүнүн ички таланттарын, потенциалын, күчтүү жактарын ачып, өнүктүрүп, мындайча айтканда ар кандай карьера коюп, максат менен алектенип, максатка жетүү бул эң жогорку тепкич. Демек адамда эң алгач физиологиялык муктаждыгы эң зарыл, андан кийин коопсуздугу, андан кийин сүйүү, үй бүлөдөгү тынчтык, андан кийин кадыр баркы, өзүнүн аброю жогору турат, андан кийин гана өзүнүн карьералык жактан өнүгүп, максаттарына кадам таштап аракет кылып жетише алат. Бул Маслоунун ар бир адамдын муктаждыктарынын тепкичтери деп аталат. Ал эми балдарыбыздын муктаждыктары кандай боло тургандыгын кийинки видеодон көрүңүз.